Биз болсо Таңманай программасын улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин студиябызга келген конокторубуз бар. Акыркы учурда өлкөбүздө өрт кырсыктары дагы көбүрөөк катталууда. Мына ушул студиябызга ушулар туурасында жооп берүүчү биздин конокторубуз бар, тааныштыралы. Ооба, бул конокторду баягы тайманбаган эр жүрөктөр деп атап кетсек да болот. Себеби дегенде бул кесипти көп эле аркалагысы келбейт. Ал эми эгерде бул кесипти аркалагандар жок болсо, анан албетте бизге өтө ден соолугубузга кооптуу өрттөр дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, тааныштыралы. Номер 28-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн улук офицери капитан Талант Бакытбекович жана Бишкек шаары боюнча куткаруу кызматынын куткаруунун нускоочусу прапорщик Масылбеков Теңизбек биздин студиябызда коноктор. Кош келиңиздер. Кутмандыгыңыздар менен. Кош келиңиздер. Алгач эле сизге суроо береличи. Акыркы учурларда ушул өрт кырсыгы көбүрөөк катталып жатпайбы? Анан жыйынтыгын алып карай келгенде эмнеден көбүрөөк чыгып жатканы белгилүү болдубу сиздерге? Белгилүү болгондой, Бишкек шаарында баягы имараттарда, турак жайларда, көбүнчө турак жайларда өрт кырсыгы катталып атат. Биринчиден баягы эмени сактабагандыктан кооптуктарды, эрежелерди сактабагандыктан анан ошо өрт кырсыктары көп болуп атат турак жайларда. Анан экинчиден жана үйлөрдө көбүнчө газ плиталарга тамак ашты коюп унутуп кеткенден, ошол себептерден өрттөр катталып атат. Ошондой эле жана үйлөрдүн балдарды, жашы жетилик балдарды кароосуз калтырганда, ойноп шереңке менен, зажигалка менен дегендей чагып көрүшүп, анан ошол себептерден да өрттөр көбөйүп атат. Электр жабдуулардын кароосуз калтыргандарынан болуп атат өрт кырсыктары. Ошо айтып кетчү нерселер. Баягы ата-энелер жашы жетилик балдарды кароосуз калтырбай, тиричилик шаймандарын убагында өчүрүп кетип, эрежелерди сакташ керек. Ошо адамдардын өзүлөрүнүн фактыларынан көбүнчө болуп атат кырсыктары. Биз баягы кичине кезибизде мектепте окуп жүргөндө, баягы китепте болобу, же кандайдыр бир жарнамаларды көрүп калчу элек, балдарга шереңкени карматпагыла. Ушул сыяктуу баягы кичинекей бир видеороликтерди көрүп калчу элек. Анан азыркы учурда ушул коомубузга сиздер балким мектептерге барып, же бала бакчаларга барып, ушинтип айтып турасыздарбы? Окутуу иштери жүрүп атабы, Албетте. Эскертүү, окутуу иштери. Албетте, Бишкек шаары боюнча улук офицерлер райондордун мектептерге, бала бакчаларга барып, нускамаларды, инструктаждарды өтүп жатат бүгүнкү күндө. Баягы алдын алуу үчүнчү. Мисалы мектептерде жер титресе же кокус өрт чыгып кеткен учурларда биринчи очередь эмне кылыш керек, эвакуация кылыш керек, адамдарды куткарыш үчүн ошолдой тренировкалар кылынып жатат бүгүнкү күндө. Ал эми сиз айта кетсеңиз, мисалы куткаруу бөлүмүнөн келбедиңизби? Өрттөн сырткары дагы башка кандай кырсыктар көбүрөөк болууда? Биринчиден саламатсыздарбы? Ошо куткаруу кызматынан болгондуктан адамга куткаруу жардам көрсөтүү боюнча айтып берейин. Бизге баягы өрттөн сырткары мына жол кырсыктары катталат. Мына жайында өзүңүздөр билгендей чөккөндүн адамдары көп болду быйыл. Ошо чөгүп аткан адамдарга жардам көрсөтөбүз. Ар кандай кырдаалга кабылган бизге жардамга муктаж болгон адамдарга баардыгына жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Дагы кайсы шыгылып көп эле нерселерге жардам берип жүрөбүз. Мисалы азыр коомчулукта мындай болуп калды да. Бир жерде өрт болуп атса, бир жерде кырсык болгон болсо, жардам берген ордуна дароо эле уюлдук телефондорду көтөрүп чыгып тарта калышат, Андан кийин сиздерди аңдып турушат. Мынакей чакырдык эле момчо болду, анан кийин 10 мүнөт өтүп кетти, 20 мүнөт өтүп кетти, жарым саат өтүп кетти деп эле баягы тарта калып, интернет тармагына киргизгенге аракет жасашат. Кээ бир учурда балким сиздер кеч келип каласыздарбы, же сиздерге кеч жетип калабы? Ошонун себептери эмнеден улам келип чыгат? Эми мындай, баягы азбай ар биринде уюлдук телефондор бар. Бүт баары эле баягы наоборот ошол телефон чалып, же болбосо ар бир адам ошо бир неме ушундай кырсыкка кабылганда жардам көрсөт
жакшы да негизичи. Анын ордуна азыр ар кандай болуп атат. Мисалы сразу сүрөткө тартып эле ошо интернетке жүктөп атышат да. Эми баягы кеч болуп калган себеби дагы мындай болот. Азыр деген мына унаалар көбөйдү. Негизи эле ушу Бишкек шаары боюнча тыгындар абдан көп болуп атат. Кээ бирөө мисалы ошол эле баягы неме менен сирена менен баратсаң кое бербейт, жол кое бербейт. Атайын тороп алган күндөр да болду. Сөгүп ар кандай баягы биздин немебизге, адресибизге ар кандай сөздөрдү айткан дагы болду. Ошо жолдон эле тыгынга байланыштуу чакыруу болгон жерге кечирээк барып калган себеби да ошондо. Сиздерге чалуу түшөр менен эле барасыздар да? Ооба, биз албетте. Бизде 3 мүнөттүк даярдыгыбыз бар. Чакыруу түшкөндөн кийин 3 мүнөттөн кийин биз базадан чыгып кетебиз. Андан кийин уже шаардын ичинде ар кандай баягы немелер расстояниясына жараша эрте барганга биз аракет кылабыз. Өз убагында. Рахмат. Сиздер жанагы сиздер деле баягы интернет тармагынан көрүп калсаңыздар керек, аябай популярдуу ролик, видео болду. Кече жакында баягы Орусияда дүйнөлүк чемпионат болбоду футбол боюнча. Анан ошол эле жанагы өздөрүнүн футболчуларын көрүп отурган өрт кызматкерлери көрүп отурган жеринен эле жанагы дароо эле баягы чакыруу түшүп кетип 1 мүнөткө жетпей кийинип туруп чуркап чыгып кетишти да. Анан сиздерде да ошондой болобу, ушундай нерселер? Мисалы, канча убакытта кийинип, даяр болуп, унага отуруп жүрүп кетесиздер? Бизде өрткө каршы куткаруу кызматында полкаларда байоо эдерже деп коет. Ошолор кийүүгө даяр туруп турат. Анан звонок түшөр менен эле биринчи очередь путевка жазылат. Кайсы адрес, эмне күйүп атат, кайсыл жакта. Ал путевканы кароол башчыга диспетчер жазып берет. Тревога звонокту базат. Балдар чуркап чыгып эле кийимди кийет. Биринчи очередь водитель машинени оталдырып сыртка чыгарып турат гараждан. Балдар шак-шак кийинип эле сразу машинага отуруп эле путевканы алышат дагы ошол адреске жөнөшөт. Сиздер баягы машыкканда ошол нерсени баягы секунданы карап, минутаны карап машыксаңыздар керек, канча убакытта даяр болуп каласыздар? 1 мүнөттө уже кийинип отуруп кетип калат. 1 мүнөттө кийинип даярданып каласыздар. Анан чалуудан сырткары мисалы ошол жерде отуруп эле мындай билген учурлар болобу? Сиздерге чала электе эле ушул жерден өрт чыгып атат, же түтөп атат, же чыгып баштаптыр, же өрттөнүп баштаптыр деп ошондо билсе болобу? Мындай камералар же кандай барбы ушундай белги бере тургандар? Белги бере тургандар баягы шаар ичинде. Шаар ичинде обязательно автоматташтырылган сигнализациялар бар. Алар ошо прямой эле 101ге түшө турган. Дароо эле түшөт, э? Дароо эле түшөт. Кабарлоо түшөт да. Анан ошол кезде баягы диспетчер кайсы часть жакын болсо, ошону биринчи очередь жиберет. Түшүнүктүү. Акыркы учурда мисалы жакында эле Ала Тоо аянтында 2 автоунаа күйүп кетти. Ошол эле этнокомплекстер, ошол эле чоң деген кафелер, ошол эле биздин эң чоң базар, 2 базар күйдү да. Анан ушундан кийин эл арасында сөздөр айтылып атат. Булар атайын жасалып аткан иш болушу мүмкүн деген бир ойду, божомолду дагы айтышууда да. Анан элге кандай ушундай жооп берсек болот? Бул кокусунан чыккан өртпү же чындап эле жасалышы мүмкүнбү сиздердин оюңуздар боюнча? Биздин оюм боюнча эми тилсиз жоону айтып келбейт. Анан баягы элдин оозунда элек жок дейт. Ким билет, эми аны Кудай билет дегендей. Көбүнчө баягы бизде лаборатория бар. Ошолор же тийиштүү органдар экспертизаны чыгаргандан ошонун жыйынтыгы менен билебиз да. Изилдеп чыккандан кийин ага чейин айта албайбыз. Жакшы. Теңизбек мырза, айтсаңыз, сиз жаныңызга мына муляжды ала келипсиз. Ушул нерсени азыр көрсөтө кетели. Баягы убакыт дагы аз. Ошонун убакыттын ичинде баягы кокустан эми баягы албетте тилсиз жоодон, кырсыктардан баягы Кудайым баарыбызды сактасын дейли. Бирок эми кокустан болуп калып, биз жанында болуп кала турган болсок, эң биринчи эмнесин жабыш керек же кантип жардам бериш керек, ошол тууралуу? Бул ошо муляж тууралуу көрсөтүп кетсем, бул негизи эң биринчи кырсык каталуу өрт болобу же болбосо да башка кырсык болобу, ошондо эң биринчи адамга кандай жардам көрсөтөбүз. Эми бул жардам көрсөткөн биринчи жардамды негизи эле куткаруучулар эмес, же болбосо бир
ошо кесипти аркалаган адамдар эмес, жолдо жаңа өтүп бараткан адамдар негизи эле көп эле коомчулук билгени билсе, бул өзүнө жакшы эле болот болуш керек. Анткени жолдо ар кандай неметип калышы мүмкүн. Эми ошол эле өрт деп калбадыкпы? Өрттөн мисалы үйүнөн чыга албай калышы мүмкүн, ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Ошондо ичинде уланып калган адамга биринчи жардам көрсөтүү кантип көрсөтүш керек? Биринчи ошол жабырлануучуну таап калдык, өрттөнүп аткан баягы үйдүн ичинен. Ошондо аны деген эң биринчи таптык. Ошо барганга чейин ошол адамга кайра алып чыгып келип атканда эң биринчи бул куткаруучу өзүнүн коопсуздугун ойлош керек, эң биринчи. Өзүн сакташ керек. Андан кийин анан жабырлануучуга жардам бере алат. Алып чыктык. Эң биринчи алып чыкканда коопсуздуу эмес жерге алып чыгабыз, таза абага алып чыгабыз. Алып чыктык. Ал уланып жатып калды, уланып жатып калды, эсин жоготту. Биз эми ошондо бул жашап кете алабы, өмүргө жашоого немеси барбы же өлүп калганбы, ошону кантип билебиз, кантип текшеребиз. Жүрөктүн сокконун карайбыз. Жүрөк согуп атабы, соккон жокпу? Дем алып атабы, дем алган жокпу? Ошолордун баарын текшерип көрөбүз, тыңшайбыз. Анан мисалы платочка же күзгү болсо, мурдунан эметип көрсө, бизге билинбейт, бирок акырындан аба чыккандан булан. Күзгүгө баягы буланганы чыгышы мүмкүн, Анан көздөн билинет. Кошачий глаз деп коебуз. Анан башты оңго солго кыймылдатканда бул карек баягы неметсе, кыймылдайт кошо, ошо кыймылдап турса, анда бул ошо биринчи жардам башташ керек. Алып калсак болот. А если баш менен карек чогуу кыймылдап калса, анда бул уже өлүп калган болот да. Анан ошондо баштадык. Пульс уруп атат. Пульс урганда да жай уруп калышы мүмкүн. Ошондо биз эч немени карабай эле биринчи жардамды кайра жандандыруу ыкмасын уже баштайбыз. Ошондо түз жерге жаткырабыз. Түз анан баягы ийилип калган жерге эмес, же болбосо кроватька эмес, катуу жерге жаткырабыз. Ошондой эле бул жаткандан кийин башы жерге тийип турганда, бул дем алуу органы жабык болуп калат. Ошондо биз дем алуу органын ачабыз. Дем алуу органын ачканда ошонун өзүнүн кийими болобу, же болбосо тапочкасы болобу, бирдекени алабыз. Ушундай бир немелерди алабыз дагы, мына көтөрөбүз башты. Көрүп атасыздар да, өзүңүздөр көргөндөй баш көтөрүлдү. Бул немеге коебуз. Бул жер уже түз болуп ачылды. Түз болуп ачылгандан кийин биз демек мунтип жүрүп калбаш керек экен, мунтип ачылыш керек экен. Моюнга койгондон кийин дем алуу органдар ачылат. Андан кийин уже баштайбыз. Немени жүрөктү иштете баштайбыз. Эки эмчектин ортосу, могул жерде неме бар го? Жумшак. Мичөөнү отросток деп коет. Ошондон 4 эли неме кылабыз да, анан колду мундагы өзүнүн неме туура ыкмасын туура жасаш керек. Ошондо мындай кылабыз, жол болбосо тизелейбиз. Тизелеп алып туруп, мына немелер түз болуш керек. Кол түз болуш керек. Мындай эмес, мондай кылып туруп анан баштайбыз мына. Ошондо бул ушул эле ыкманы 30 жолу жасайбыз. 30 жолу, 30 жолу. Анан бул оозго, оозуна 2 жолу үйлөйбүз. Дем бериш керек. Дем бериш керек. Жүрөктү иштетип, анан көп үйлөйбүз. Ошондо 30 жолу үйлөп, 30 жолу басып туруп, андан кийин 2 жолу үйлөйбүз. Бул ыкманы биз тез жардам келгенче ошол ыкманы жасай беребиз. Үйлөгөндө кандай кылып? Кадимкидей эле аба берип үйлөйбүзбү? Ооба, кадимкидей аба беребиз. Эми анын үчүн ар кандай адам болот да, может оорусу бар же болбосо неме болсо, ошон үчүн бул немеге марли оозуна жабылыш керек да. Ошол биринчи жардам, тез жардам келгенче ушул ыкманы жасай беребиз. Если ошол ыкманы жасап атканда эсине келип неме кылса, отургузуп жаткырабыз, мындайдан. Капталына жаткырабыз, колун неме кылып,
бир бутун астыңкы жаткан бутун ийебиз да үстүнө жаткырып ошондой ыкмада жаткырабыз. Ошол эле моментте баягы ысык таттуу чай болсо чай берип, өзүнүн эмесине Таттуу бериш керек, таттуу бериш керек да, ысык таттуу чай бериш керек. келтириш керек, Ошол ушундай ыкмалар менен эми бул өрттө эле эмес. Ооба. Эң биринчи эле жардам ушул. Кандай кырсыкка кабылбасын, ушундай жардам. Эгер дем албай калган болсо, бирок жүрөгү соолуп жаткан болсо, демек ушул жардамды берсек болот. Сиздерге ыраазычылык, аябай жакшы нерселерди көрсөтө алдык, телекөрүүчүлөрүбүзгө да жеткиликтүү болду деген ойдобуз. Кудай сактасын, кырсык болбосун дейли. Болуп калса, биринчи жардамды үйрөнүп алышыбыз керек экен ар бирибиз. Сөзсүз түрдө. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келгениңиздер үчүн, чоң рахмат. Дагы бир жолу тааныштыралы. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Эми баягы өлкөбүздө кырсыктар аз болсун дейли, бирок ошентсе дагы сиздерге өзгөчө бир ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде албетте өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды элге керектүү кызматыңыздарды аркалап келесиздер. Ал эми биз тааныштырып өтөлү. Номер 28 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн улук офицери капитан Талант Бакытбекович жана Бишкек шаары боюнча куткаруу кызматынын куткаруу нускоочусу прапорщик Масылбеков Теңизбек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таңбанай программасын улантабыз.